Салам ардактуу көрүүчү. Салам достор. Кана, барыңар отурасыңарбы? Ой азаматтар, үйдү ызычы кылбай, үйдү чачпай, тынч отуруп, анан дагы бизди аягына чейин көрүлө, макулбу? Самат байке. Баягы окуяны досторго да айтып бербейсизби? Ал окуяны досторго айтып берсем, андай деле кызыктуу болбой калат го дейм. Билбейм, мен аябай күлгөм. Макул, анда айтып берейин. Илгери телевизор жаңы пайда болуп келаткан кезде бир апа болгон экен. Анан Ал апа болсо телевизорду каалаган убакта эле коюуга уруксат берген эмес экен. Себеп дегенде үйдү жыйнагыла, жакшы кийимдерди кийгиле деп чык кыйып телевизордун алдына отуруп туруп, эми телевизорду иштете берле деген экен. эмнеге? Себеп дегенде телевизордун ичинде иштеген адамдар бизди көрүп коет деп уялышчу экен. Ошо ушундай кызык эле экен достор. Эмесе сизге бир гана позитив тартуулаган Баластан шоу программасын биз баштадык. Ура! Достор, билесиңерби, дүйнө жүзүндө мээ кайнаткан ысыкта ичер суусу жок, жегенге тамагы жок, кыйналып жүргөн элдер бар. Ал эми Бектур болсо жүрөт, жеген тамагын, кабыгын таштандыга сала албай көрүнгөн жерге өрөт. Болду эми Самат байке, ыргытпайм. Мен эле кечке айта бересиз, баары эле ыргытат. Ой, ыргытпайт. Мына Эрбол жакшы бала, туурабы? Али Нур дагы ыргытпайт. Кана, Аяна сен да ыргытпайсың, туурабы? Умар дагы жакшы бала, Аруке да жакшы кыз, ыргытпайт эч ким. Мен болсо көчөгө түкүрүп, таштанды таштаган балдарды өз өлкөсүн жакшы көрбөйт деп ойлойм. Достор, мынакей тоого чыгып, көлгө барып эс алмай башталды. Анан эс алганы барганда Бектурга окшоп жеген момпос үйүңардын кабыгын ар жерге таштап салбагыла, макулбу? Анан башка жактан келген туристтер ойлоп калышат кыргыздын балдары тартипсиз экен деп. Сиз билесизби? Кайсы элдин балдары тартиптүү? Билем, албетте кыргыздын балдары тартиптүү, ата-энесинин сөзүн угат, айтканды угат. Бирок ошол эле учурда Япониянын балдары абдан тартиптүү деп ойлойм. Себеби? Себеби балдарды бала бакчадан эле ар бир бала жеген тамагын идишин жууп коюуну, жана ошондой эле балдар бут кийимин ар кайсы жерге таштабай, бир жерге тыкан кылып жыйнап коюуну үйрөтөт. Ооба, ошондуктан алар тартипти, тазалыкты кичинекей кезинен үйрөнүп калышат. Анан дагы коомдук жайларда телефон менен сүйлөшпөйт. Коомдук жайларда бири-бири менен урушуп кыйкырышпайт. Алар абдан сабырдуу эл. Бизчи? Бизди айтыңызчы. Эми биздин деле башкаларга үлгү боло турчу көп жакшы нерселерибиз бар деп ойлойм. Мына мисалы, ата-энени сыйлоо, улууга урмат кылуу, кичүүгө ызат кылууну бизге кичинекей кезибизден бери тарбиялап үйрөтөт. Ооба, мисалы маршруткага түшкөндө улууларга орун бошотуп беребиз. Анан эми жигит болгондон кийин сөзсүз кыздарга да орун бошотобуз. Ооба, биздин өлкөнүн абасы таза, суусу мол, жаратылышы кооз. Биздин кыздарыбыз абдан сулуу, назик, чырайлуу. Анан да ыймандуу. Анан дагы биздин өлкөдө тамак аштар абдан арзан. Жер жемиштер укмуш көп жана табигый. Банандан башкасы. Ооба, кыскасы Кыргызстаныбыз жакшы жагынан таанылып, шаарыбыз дайыма таза жана көрктүү болушун каалайбыз. Туурабы, Бектур? Самат байкем туура айтат. Кыргызстан сенин, менин жана баарыбыздын өлкөбүз. Туура айтасыз, Самат байке. Самат байкең дайым туура айтат, Бектур. Достор, биз бүгүн менин өлкөм деген темада сүйлөшөбүз. Бизден эч жакка алыстабагыла, биз силерди көрүп турабыз. Сүйлөштүкпү? Кандайсың досум, жакшыбы? Жакшы. Келе колду бербейсиңби? Жакшыбы? Мен. Жакшы жүрөсүңбү? Мен. Эмне кылып жүрөсүң? Окат жеп. Окат жеп. Атыңыз ким, сулуу кыз? Камила. Камила. Кайдан келдик? Кочкордон. Кочкордон келдик, Кочкор нарынга карайбы же карабайбы? Жок. Атың ким сенин? Сауле. Атың ким?
Арет. 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 Бар жакшыбы? Жакшы. Каяктан келатасың? Кыргызстандан. Кыргызстандан. Томпоктосуң, эмне каякта жүрөсүң көрүнбөй? Менере. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы. Көрүнбөй кайда жүрдүң? Үйдө. Чекеңе эмне болду? Кече сүйлөп баратып бир столбага тийип кетти. Салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсың, досум, жакшысың да? Жакшы. Каяктан келатасың? Нарынан. Кандайсың, жөжө? Жакшы. Күнгө күйүп кетипсиң го аябай. Эмне болуп күйдүң? Билбейм. Кымыз кантип даярдалат? Билбейм. Жөн турчу нарындык болуп ошентесиң. Эмне маанайың жок? Билбейм. Күлүп койчу. Тишиң көрсөтүп күлсөң. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы. Кайдан келдиң? Исфанадан. Исфанадан. О, жакшы. Исфана дегендерди билесиң, билбейсиң? Билбейм. Кантип билбейсиң Исфаналык болуп? Чыңгыз, фамилияң ким? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовпу, Ой, Азамат. Ошондой инсан бол, сен дагы. Азыр Баткенде эмне кылып атышат? Эмне жумуш? Өрүк. Өрүк эмне кылып атышат? Өрүктү терип атышат. Өрүктү сатып бүттүңөрбү? Канчадан саттыңар? 5тенби? Атың ким? Малика. Малика. Эмнеге ачык тагым келдиң? Мен рэп айтам. Сен кайсыл өлкөдө жашайсың? Кыргызстан өлкөдө. Кыргызстанда канча область бар? Билбейм. Айдар, Кыргызстанда канча область бар? 7. Санап берчи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Кыргыз. Көл, Кыргыз дагы? Кайынды. Кайынды. Талас. Талас. Башкаларды билбейм. Ош, Талас, Нарын, Чүй, Ысык көл. Чүй обласы бар, Ош обласы бар, Баткен обласы бар, Талас обласы бар, Нарын обласы бар, Жалал Абад обласы бар. Анан бирөө калды. Ысык көл ушуну калдым. Дагы кандай жерлер бар Кызыл Кыядан башка дагы? Үй. Дагы? Дарак. Кыргызстан желеги кандай? Көл. Өңү. Кызыл. Ортосунда эмне бар? Күнгө окшош. Күн. Кыргызстан желегинин өңү кандай? Кызыл менен сары. Кызыл менен сары. Кандай сүрөт тартылып турат? Кыргызстанда. Эмнени түшүндүрөт деп ойлойсуң ошо желегибиз? Ал желек Күндөй жаркырап туралы деген го, Iya. Биздин Кыргызстаныбызда эмне деген кандай жемиштер өсөт? Алма, дарбыз. Фасоль каякта чыгат? Билбейм. Дарбызчы кайсыл областта өсөт? Бишкек. Дагы? Дагы көп Ошто өсөт, Майлы сууда. Дагы көп жерде өсөт. Эт каякта көп? Көчөлөрдө көп. Жалал Абадта жаңгак өсөткөн. Дагы кайсы областта эмнелер өсөт? Ошто коондар өсөт, арбуз. Нарындачы? Нарында тоолор бар. Шаркыратма бар, эт жейт да. Таластачы эмне өсөт? Таласта эчтек өспөйт. Анакта эң кыйын Манас бар. Көлдөчү? Көлдө мурункудай эле тоолор, көлдөр. Чыңгыз, Кыргызстанда кандай жаныбарлар бар? 5. Берчи. Тиги слондор, динозавр, андеген дельфин, андеген маймыл, тигү. Ушунун баары бар бизде, Лайк. Коён, түлкү, карышкыр.
Кыргызстанда белгилүү инсандардан кимдерди тааныйсың? Мен аяктан Атай Өмүрзакты тааныйм. Мирбек Атабековду тааныйм. Ал Атай Өмүрзак эң кыйын бийчи. Ал эмеге барып бийлеген, Кытайга барып бийлеген, Москвага барып бийлеген, баардык өлкөгө барып бийлеген. Кыйын жигит экен, э? Эң кыйын бийчиси. Атабековчу? Атабеков ал деле кыйын. Ыр билесиң Кыргызстан жөнүндө? Білем. Ырдап берчи. Аңма быш, хозма туш, тыккын тушту, тыккырын туш. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Чыңгыз Айтматов ал биздин эң кыйыны. Ошонун китеби бар да, бирок ал өлдө калып калды. Кыргызстан үчүн чоңойсоң эмне кылып бересиң? Кыргыз кылып бер. Кыргыз кылып бересиң Кыргызстанда. Мындай идея. Мен иштейм мугалим. Мугалим болуп, э? Билим берүү жагын өнүктүрөт экенсиң да буюрса, э? Чоңуңда милиционер болоюн деп атам, өзүмдүн өлкөмдү коргоюн деп атам. Будай буюрса, э? Келе калды. Коргойсуң сен. Сөзсүз коргойсуң. Эмне себептен хирург болгоң келди? Эмнеге? Ал хирург жакшы операция кылат, кишилерди дарылайт. Эй, достум, карачы, жерге тийбейт басканы жир артынан ээрчи элечи, карабастан башканы узун чачтары артка ташталып, сүйүп калдым деп айтпаймын, балким кетет башталып. Ай, доктор эже жашы экен. Ай, доктор эже жашы экен. Доктор эже жашы экен. Айым эже жашы экен. Келатканда жашы деп. Ай, бекер эле кашы экен. Бекер эле кашы экен. Тыншап көрөм. Болду, жетет. Болду. Доктордон коркосуңбу? Корком. Үйдөн ким ырдайт? Үйдөн деген мамам телефонун алып, немени сайып алып, күзгөн карап ырдап бийлей берет. Мам. Бизде телевизор көргүзүп коюп. Манас айта аласыңбы? Айтчы кана. Манас болуппуз. Манас атка конуппуз. Манас болуппуз. Акман гүлү, аскар жолу, талар. Ирибиздин жаны менен бараба, сарсыз кыры ара досум экен деп сактап келди биздин ата бараба. Ал карай бир кыргыз эл, азаттыктын жолунда. Өркүндөй бер өсө бер, өз тартыңдын колунда. Ой, Азамат, өлкөңдү сүйөсүңбү? Буга. Азаматсың, өлкөбүздү сүйөлүк, көтөрөлүк, э? Кыргызстан парламенттик республика. 2010-жылы конституциясы кабыл алынган. Парламент, премьер-министр президентке караганда көп ыйгарымдуу укуктарга ээ. Я, не дейсиз? Мен не деп элатам? Парламент дейсизби? Мен эмнеде эле тоголок башым төрт бурчтук кылып атасыз. Бектор, мен чоң энем айткандай, буга тишим өтпөйт болду го бул жагы, э? Андан көрө Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө айтпайсызбы? Туура. Кыргызстандын эң негизги суу байлыктары бул дарыялар. Өлкөбүздөгү эң чоң дарыялар бул Нарын дарыясы, Чүй, Көкөмерен, Чаткал жана башка дарыялар. Кыргызстандын аймагында ири 88 кыркатоо. Самат байке. Эмне эле түшүнбөгөн киши болуп атасың? Эмнеде эле башым ооруп атасыз? Биякта география сабагы болуп жатабы? Эми ушуларды силерди билип алсын деп атпаймынбы? Мунун баарын канча күн жаттадыңыз? Бектор, сен кулагың толгосом ыйлайсың анан. Самат байке, биздики деген шаңдуу берүү да. Анан шаңдуу бийлеп койбойлубу? Байкең бат эле алдайсың го, бала. Негилердин музыкасында эле кетип атабы, э?
Бектур билесиңби? Биздин берүүбүздүн мурдагы Менин өлкөм деген көрсөтүүсүндө сен Африкага баргым келет дегенди. Ооба. Сиз билесизби? Ошондо менде арстандар деп өзүңүздү арстанга окшоштуруп койгон. Биздин өлкөнүн абасы таза, аябай кооз. Туура Бектур, биздин өлкөдө баары бар. Суусу, абасы, көлү, жана ошондой эле Бектурга окшош суурлар, оператор байкелерге окшош аркарлар, жана албетте мага окшош ак илбирстер бар. Самат байке, бизде дагы арстан, маймыл, жирафтар болсо, пил. Бизде бар да. Каякта? Зоопаркта? Бизде зоопарк барбы? Ой, зоопаркта бар, бизде зоопарк бар. Жаныбарлар толтура. Бирок алар арыктап, байкуштар ары караң эле жүрүшөт да. Самат байке, анда барып көрүп келели. Бир күнү көрсөтөм. Эртерээк көрөлүчү. Жакында сен бирип калса, көрүп келесиң. Бирок ага чейин эле көрсөтөм, макулбу? Кыргызстан деген керемет жерде төрөлүп жана чоңоюп келатканыма абдан сыймыктанам. Кеңпейил элибиз бар, жерибиз бар, өзүбүздүн тилибиз бар. Самат байке. Болду, кечир, башың төртпүштүк кылды. Сиздер менен болгон мен красавчик Бектур жана Самат байкем болдук. Эмки жумада көрүшкөнчө, достор. Жакшы тургула. Самат байке, зоопаркка бара береличи. Ал жакта деген маймылдар арык экен, араң жүрүшөт. Ушинтип эле алып барбайсың мени.